Биз менен Максат Тургуналиев, Варшава, Польшадагы сенаттын жардамчысы, Ян Филиппецкий. Польшага негизи келгенден баштап ошол кыйынчылык көрдүм десем жалган болуп калат го. Тепте жүргөндө ушундай кыялым бар эле негизи. Анан ошондо сүйлөшүп отурсак айтат, ушинтип Erasmus Mundus программасы менен биздин могу Центральный Азиядан көп студенттер келип окушуп, абдан жакшы стипендия алышып, экинчи жолу дагы тапшырдым. Бул да бир аз албетте билимге назарын баарына карайт, бирок бул дагы 100дөн 1-2 эле уткан программа экен да. Анткени конкуренция абдан көп. Кыргызстандын окуу жайлары менен Польшанын окуу жайларын салыштыра кетсек, айырмачылыгы абдан көп экен да, чоң экен да. Карабайсызбы, эми абдан сонун шарт түзүп берип коюшту. 1,5 миң евро деген азыркы учурда мына азыр 2025-те турабыз. 2025-те дагы чоң акча. Бизде Кыргызстанда дагы баягы трайбализмде бирке негативныйраак каралган го, тиги жактан бул жактан депчи. Буларда нормалдуу көз караш менен бөлүнгөндөр бар. Мисалы 17-18 жылдан ашык деп айтты, ушул баягы пресепкөз айтып атты эле. Көп жылдан бери Польшанын парламентинде депутат болгон, сенатор болгон. Мага кандай мамилеси? Жакшы суроо. Бул чоң рахмат. Сен молодец, азаматсың. Ушул Кыргызстан бөтөн элде, бөтөн жерде Кыргызстандын атын чыгарып. Бул жагынан мага айтыш кыйын, себеби дегенде мен Польшанын эле парламентинде иштеп атам. Жаңы парламентке киргенде парламентте иштеген ишчилер сизге расизмге катар көрсөтүп же сизди кошпой. Кыргыздын жаштарына көп байланышып барабыз. Билимдүү, акылдуу, тилди суудай сүйлөгөн укмуш мыкты жигит кыздар абдан көп. Ошол учурда эми баягы 5 кол бирдей эмес, ар кандай мекендештерибиз келип атат. Кыргызстандан Польшага келип аткан жаштарга айтар сөзүм бир эле ушул. Айтып бербейсизби, кичинекей кезиңерде эмне болуп жүрсүңөр? Илим билимге кантип келдиңер? Эми каяктан окудуңар, каяктан болсуңуз? Мен эми ошол кичинекей чагымда Талас областына караштуу Кара-Бура районунун Аманбаев айылында чоңоюп өсүп, ошол жерде мектепти бүтүп, анан 2007-жылы 11-класста мектепти бүтүп, андан кийин Бишкекке жогорку окуу жайга келип окудум. Балалык чагым болсо айылда мал кел менен, поля, дыйканчылык менен ата-энесине жардам берип, балалык чак ошондо өттү. Бирок ошол кезде да мындай улуу кичиге карабай, айыл турмушунда өзүңүз билгендей абдан татаал негизи. Мындай бирок жашап ошол жерде күнүмдүк жашоону ошол айыл чарба менен жүргөн адамга жеңил эле болуп калат окшойт да. Ошентип биз айылдын тарбиясын көрдүк, айылда чоңой өсүп, атка минип, поляга иштеп, бизде эми Таласта фасоль, көбүнчө фасоль тегилет. Фасоль тегип, ата-энесине жардам берип, ошол учурда окуунда калтырбай окуп, ошентип андан соң Бишкекке окуу жайга келип калдык. Ошол убакта ал убакта да кызыктуу нерселер болуп кетти. Себеби дегенде 11-классты бүтүп, ар ким алы жеткен окуу жайга окуп баштады да. Ошол учурда биздин айыл өкмөтүнөн ошол мектепте бир окуучуну тандап, ошол окуучуну мемеге Кыргызско-Российский славянский университеттин ичинде ошол жанагы защита чрезвычайных ситуаций деген факультетине айыл өкмөтүнүн направлениясы менен бир айылдан бир окуучу жөнөтүлө турган болуп калат да. Анан ошол учурда ошол тандалмага мен илинип калдым. Ошентип анан кийин Кыргызско-Российский славянский университетте бюджетте окуп калдым. Анан ошол өзүм кыргыз мектепте, кыргыз класста бүткөндүктөн мага орус тилинен ошол жанагы славян университетине барып окуп, ошолордун окуганда башында өтө кыйынчылыктар болду да. Тил тарабынан дагы өзүм айылдан чыккан эмес элем, шаарга келип, башка чөйрөдө ошондо көп кыйынчылыктар болду. Анан ошого карабастан окуп, аракет кылып, ошол менин дагы мыкты группалаштарым көп эле. Ошолорго жетейин, ошолор менен тең болоюн деп ошентип окуп, аракет кылып жүрүп, ошо менен ошолордон улам окууга да кызыгуу абдан күчөп кетти да. Андан кийин эле ошол эмеден Кыргызско-Российский славянский университетинен кийин ИСРИПте окуп, Институт социального развития и предпринимательства институтунда дагы окудум. Ошол жерден аяктап диплом алдым.
Анан диплом алгандан соң ошол жерден докторантураны окуган, аспирантурага окуп баштадым да ошол жерде. Анан ошол 1 жыл аспирантурада окуп баштаганда эле бияктан Польшада мен бир тууган тайкем көп жылдан бери жашап ошол окуп иштеп жүрдү эле. Анан ошол киши каникулга келип калат Кыргызстанга. Анан ошондо сүйлөшүп отурсак айтат, ушинтип Erasmus Mundus программасы менен биздин могу Центральный Азиядан көп студенттер келип окушуп, абдан жакшы стипендия алышып, ушундай окушуп өздөрүн көрсөтүп жүрөт депчи. Ошол заматта эле абдан кызыгып калдым. Анан кызыгып аракет кылып, анан ошондо бүт керектүү документтерин, тиешелүү документтерин баарын тапшырып, анан ал кезден Кыргызстанда биздики мына мен 11 жыл мектепте англис тилинен сабак алдым. Андан соң университеттен дагы англис тилинен сабак алдым. Университеттен дагы, мектептен дагы жакшы бааларды алып жүргөм англис тилинен. Бирок жыйынтыгында англисче эч кандай сүйлөй албайт экенбиз да, ошондой болуп. Анан ошо менен англис курсуна барып, англис тил курсуна барып, тил үйрөнүп, аракет кылып, ошол сырттан окуу билимин алсам, сыртка барып окусам деген күч аракет аябай күчтүү эле да. Эки же эл көрсөм, жер көрсөм депчи. Анан ошол учурда ушинтип кыялданып, ушу мектепте жүргөндө ушундай кыялым бар эле негизи. Дүйнөнү кыдырсам деген. Анан ошол учурда жанагы Польшадагы Erasmus Mundus укканда, ушул мен балалык кезден бери күтүп жүргөн шансым азыр келди дегендей менде ушундай сезимдер пайда болду дагы. Болгон күч аракетимди салдым ошол кезде. Ошондо окуп, документтерин тапшырып, эми тилди дагы тез үйрөнүп кетиш кыйын экен. Тилге дагы окуп барып аттым. Анан ошентип бүт тиешелүү документтеримди тапшырдым. Ошол учурда Познандагы Адам Мицкевич атындагы университетке документтеримди тапшырып, Erasmus Mundus программасы менен Тоска 2 деген программасы менен тапшырып атам. Анан ошондо тапшырып койгондон кийин эле мен уже досторум менен, кошуна баарына айтып, мен мына Польшага окууга барам деп, алар менен коштошуп, ээленип, ушундай болуп калды эле. Андан кийин эле ошо 1 жылга жакын күтөт экенсиң, ошентип анан жыйынтыгында өтпөй калдым окууга. Erasmusга өтпөй калдым окууга. Ошол учурда абдан көңүл түшүп, демек Европа мага буйрук эмес экен да дегендей. Ошо менен бирок экинчи жолу дагы тапшырдым. Бул да бир аз албетте билимге нарсанын баарына карайт, бирок бул дагы 100дөн 1-2 эле уткан программа экен да. Анткени конкуренция абдан көп. Анан экинчисинде тапшырганда Кудай жалгап өтүп кеттим, кийинки жылкысында. Ошентип анан сүйүнүп, ошо 2014-жылы сентябрь айында Познань шаарына, Польшага университетке келип, ошондо ошол 2014-жылы Erasmus Mundus айына 1,5 миң евро стипендия берип атты. Анан бул жерде менде иштеп акча табышым керек деген эки жакка алаксымай дагы жок болду. И дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен окуп, билим алып, ушул жерден дагы өзүмдү көрсөтүп, жетпеген нерсеге жете турган чоң шанс болду да. Анан ошентип 2 жыл айына 1,5 миң евро стипендия алып окуп, ошол учурда дүйнөнү дагы, Европаны дагы полный кыдырдык. Анткени жанагы жайкы летняя школа деген сыяктуу нерселерге да барып аттык, ошентип. Анан бул жакта ушул эми Кыргызстандын окуу жайлары менен Польшанын окуу жайларын салыштыра кетсек, айырмачылыгы абдан көп экен да, чоң экен да. Анан биздики баягы Кыргызстанда мисалы окуу жайларда бир нерсени билип, билбей, эптеп айтып баштасаң эле мугалимдер урушат эмеспи? Урушуп, ал андай эмес, мындай тигиндей деп урушуп басынып коет да. Анан билип турган нерсеңди дагы айта албай эле, ушинтип мындай көп өзүңдү айта албай ушундай учурлар болуп калган да университеттечи. Анан кийин эки сөзүн бере эле, мынакей отчисление кылабыз. Сен окуй албайсың. Ушул семестрде сен кулайсың деген сыяктуу сөздөр менен ушинтип тарбиялайт да Кыргызстандын университетиндечи. Польшага келсең, бул жерде профессорлор ушундай бир суроону берет. Ал суроого жоопту билбесең да бир жакындатып, эптеп бир жоопту берсең деле, ой, молодец. Абдан туура айтып атасың, сонун. Бирок негизи жооп мындай депчи, мындай туура жообун айтып, бирок сиздин айтканыңыз ушундай ой айтканыңыз дагы азаматсыз деп ошол оозуңан чыккан ар бир сөзүңдү туурабы туура эмеспи баалап сага дух берип коет экен да.
Анан кийинкисинде ал профессорлордун жанында отуруп мына өзүңдү билген кишидей сезип кадимкидейчи уже оюңду кеңири айтып эчтекеден коркпой тайманбай тилди билесиң билбесең дагы ушинтип бир түшүндүрүп айтсаң дагы булар ушундай мүмкүнчүлүк берип коет экен да. Анан ошол жагынан мен университеттен чыккым келбей калды. Акчам бар, Кудайга шүгүр, жетиштүү болду. Эртеден кечке чейин университетте жүрө берем. Анан мугалим мага научный руководителим айтып калды бир күнү, максат биз бир айда эмес, ушу 2 жумада бир жолу жолуксак жетиштүү. Сен мына күнүгө келгениң шарт эмес бул жерге деди да. Анан мага мен айттым, бирок келсем болот да десем, болот деди. Анан ошентип анан келе бердим да ошо университетке. Келип, университетте жүрөм, аларга кофе даярдап берем, чогуу сүйлөшөбүз. Анткени мага тилди дагы үйрөнүш керек болду. Анан ошо менен келгенден кийин албетте биякта мен эми англис тилин үйрөндүм, жакшы бир аз да болсо сүйлөп калдым деген өзүндө практика жүзүнө келгенде эчтеке билбей калат экенсиң. Түшүнөсүң, бирок сүйлөшүп өтө оор болуп калат. Анткени практика жок болгон да. Анан ошентип жатаканада жашадым 4 жыл. Жатаканада жашаганда дагы ошол англис тилин жакшы билген балдар менен достошуп, алар менен сүйлөшүп, англис тилин дагы бир аз өздөштүрдүм. Анан окуу, анткени сен уже берде тилди билесиң билбейсиң деген маселе жок. Сен уже сабакка түшүнүп, аралашып, презентация кылып, ушундай эмелер кылышың керек да. Анан ошонун өзүндө дагы эми биз могу Центральный Азиядан келгенде тилден аксагандар көп болот экен ушундай. Анан мен научный руководителим англис тилин жакшы түшүнүп, бирок ал сүйлөгөн жок да, анткени кары киши эле. Анан ал киши айтты, эгерде сиз мен менен дальше ушундай иштешип, мени научный руководитель катары тандап, мен менен иштеше турган болсоңуз, поляк тилин үйрөнүңүз деди да. Анан ошол учурда мен Польшага келгенден баштап поляк тилине абдан басым койдум. Анан поляк тили мага англис тилине караганда жеңилирээк кетти, себеби дегенде славян тили орус тилине жакыныраак болуп, бир аз мындай түшүнөсүң да тилинчи. Ошентип анан кийин ошентип бир жылдын ичинде поляк тилин жакшы өздөштүрүп, кеңири научный руководитель менен сүйлөшүп, ушундай болуп калды. Ошентип 4 статья жаздым. Анын бири китепке чыкты, булардын публикацияга чыкты да. Анын дагы чоң конференцияларга катышып, ошол жерден жанагы өзүмдүн статьямды жактап, ошол жерге айтып берип дегендей. Булардын баардыгы мага чоң тажрыйба болду да, анткени мен андай нерсени көргөн жок элем да, андай чоң конференцияларга чыгып катышып деген. Анан ошолордон улам кызыгуу күчөгөндөн күч ала берди да. Мен дагы окугум келип, дагы бул жактан ушундай деп. Анан булардын дагы карабайсызбы, эми абдан сонун шарт түзүп берип коюшту. 1,5 миң евро деген азыркы учурда мына азыр 2025-те турабыз. 2025-те дагы чоң акча. А бул мындан 11 жыл мурда өтө эле чоң акча болгон экен да. Анткени азыр жанагы азык-түлүктөрдүн баалары ал убакта башка болгон. Бизге абдан кенен жетти. Ошонун артынан үй бүлөмө да жардам бере алдым дегендей Кыргызстанга. Дүйнө жүзүн кыдырдык, көп мамлекеттерди кыдырдык, абдан жакшы чоң шарттар түзүлүп берди. Ошол үчүн билим алганга эч качан кеч эмес экен. Эч качан эч бир жерден токтоп калбаш керек экен. Эң негизгиси максатты туура коюп, анан адамдын ичиндеги орусча айтканда желание деп коет. Ошо желание өчпөсө, ал кайсы жерден болсо дагы жол тауып, өзүнүн ошол жана максатыңа жеткирет экен да. Сиз Erasmus программага тапшырганда сиз англис тили менен тапшыргансыз да, туурабы? Ооба. Келгенде да англис тилинде окугансыз. Университетте окуганда сиз англис тилинде окуучуңарбы? Ооба. Польский. Англис тилинде сабактардын баары англис тилинде болду да, 2 жыл. Сиз статьяны жазганда кантип? Бул статья меники англис тилинде жазылды. Статьям англис тилинде жазылды, бирок ачыгын айтканда мен ошол англис тилинде уже сабакка катышып, түшүнүп, сүйлөп ушундай болуп калды. Бирок все равно 2 жылдын ичинде мен ошол макала, статья жаза тургандай англис тилинде андай кылып үйрөнө алган жокмун. Анан мен өзүм билген тилде, орус тилинде, кыргыз тилинде жазып, ошол орус тилинде жазып, анан кийин ошол макалага которуп беришти да, англис тилинечи. Анткени мен англис тилинде мен өзүм макала жазганга мен андай күчүм жеткен жок да 2 жылдын ичинде. Анткени себеби мен кыргыз тилден, Кыргызстандын өзүнөн мындай орточо английский менен келдим да. Бирок полякча сүйлөй албайсыз. Полякчаны Польшадан үйрөндүм. Польшадан. Эмне боюнча жазгансыз статьяны? Мен статьяларым ошол
могу жибек жолу боюнча жазылган бир статьям бар. Андан кийин могу обзор религиозной ситуации в Кыргызстане деген акыркы жанагы публикация чыккан. Ушул булар анткени Европада буларга биздин дин кызыктырат. Анан кийин мындай кеңири билгиси келет. Кайсы жактан маалымат кандай болсо, хотя бул мен научный темама мындай көп деле жакын тиешеси жок эле, бирок научный руководителимдин эме суранычы менен булардын кызыкчылыгы менен ошол темага статья жаздым. Ал сиз Польшага келгенде эмне үчүн Познань тандагансыз? Ошол Адам Мицкевич университетин дагы. Ошо Варшавада келсе болот эле да. Туура. Эми ал кезде мен Кыргызстанда жашап жүрүп Польша жөнүндө деле көп жакшы билген жокмун да. Анан Польша менен Познань биз үчүн абдан таанымал болуп калган да. Себеби дегенде 2000-жыл айтып атпаймынбы, бир тууган тайкем келген депчи. Ал киши келгенде эле уже Польша, Познань деп. Бизде Варшава көп деле ойлогон деле жокмун. Анан университет дагы Познаньдан болуп калды да, Адам Мицкевич университети. Адам Мицкевич университети ушул Познаньда эле бар да. Познаньда бар, Каличте бар, Варшавада жок ал университет. Анан Познань шаары бул чоңдугу боюнча Польшада 5-орунда турган шаар. Анан Познаньда өтө мындай жашоо аябай мындай жөнгө салынган. Бул эми баягы мурдагы немистердин шаары болгон экен да. Анан поляктардын өздөрүндө деле айтып коет экен, Познаняк деп коет да. Познаняк дегенде бул уже мындай акчаны үнөмдөгөн, пландардын баардыгын ордуна койгон, эч бир жерге кечикпеген, бүт жакта порядокто караган, машиналарды парковкага туура жерге койгон, туура эмес. Ар бирөөсү легально жүргөн, документтердин баардыгы туура, трамвайларга баардыгына акча төлөнгөн, мындай ушундай эмени билдирет да буларда. Анан негизи эле Познань ошондой. Азыр мен мына бир жылга жакындап калды, июль айынан бери Варшавада жашап атам. Мен дагы деле биз көңүл албай жатабыз да. Мен азыр бир жерге машинамды токтотуп кеткенде, ал машинага магазинге кирип чыкканга чейин дагы жарым саат болсо дагы акча сөз парковкага төлөнөбүз. Анан бул жерден өзүбүздүн мекендештерди угуп атам, ой, мен канча бир жылдан бери машинага акча төлөгөн эмесмин деген сыяктуучу. А Познаньда андай мүмкүн эмес. Себеби дегенде дүкөнгө кирип чыкканга чейин уже мандат алып каласың, штраф алып каласың да. Ошондой жанынан өзү эле тарбиялап коет. Анан мына баардыгыбызга белгилүү карта побыта маселеси бар эмеспи? Карта побыта. Азыр мына Варшавада карта побытада мен түшүнө албай койдум да. Булардын кайсы бир убакытка макулдашат экенсиң. Андан кийин бир эл көп болгон үчүн ушундай башаламандык өтө Варшавада айырмасы бар экен да. А Познаньда бүт бардыгы так. Кайсы убакытка, мисалы саат 11ге макулдашсаң, 11ге 15 мүнөт калганда барып калсаң, ровно 11де кабыл алат. Сен мындай лишний убактыңды алып андай нерсе жок. Ушу Познаньдын ушундай артыкчылыгы бар экен эмеде, Польшада. А мен Познань шаарына келип 10 жыл жашадым, эч өкүнбөйм. Азыр деле барып жашагым келет кайра. Анан бирок эми Варшава баягы все-таки столица, эл көп. Бул жакта мүмкүнчүлүктөр дагы көбүрөөк экен да. Получается, Польшада да бөлүнүп турбайбы? Кайсыл шаардан болсо ошондой киши болот депчи. Ооба. Польшада мындай даже официально бөлүнөт да. Официально. Мисалы бизде Кыргызстанда дагы баягы трайбализмде бирке негативныйраак каралган го, тиги жактан бул жактан депчи. Буларда нормалдуу көз караш менен бөлүнгөндөр бар. Мисалы эми сиз деле көп жылдан бери жүрөсүз, уксаңыз керек. Мисалы Кашубский деп коет, Гданьск жактагыларчы. Гданьск жактагы эмелерди, булардын өздөрүнүн тили бар экен да. Эч ким түшүнбөйт экен, поляктар түшүнбөйт. Анан Кашуптар деп коет. Анан жанагы Шлонгск деген жактардагылар тура, жана Годому по Шлонгску деп булар өздөрүнүн тилдери бар бул, өздөрүнүн желектери бар. Познань жактындагы өзүнүн азыр мен поляк тилинде поляктар менен сүйлөшсөм, мен айырмалап коет да. Сен Познаньда тил үйрөндүңбү депчи. Анткени буларда дагы мындай эми диалект айтсам жоңоруп калат, бир кээ бир сөздөрдөн билинип калат да. Анан албетте Польша чоң. Анан Польшада дагы тиги жактык, бул жактык деп бөлүнүшөт, бирок нормалдуу көз караш менен да. Мисалы Краковтагылар, алар биз мына Краковтанбыз, мындайбыз, алар өздөрүнүн жанагы диалектин дагы коргоп, алар айтып дегенде, даже мына Гуралдар, тоолуктар өзүнчө, Закопанада, ошол парламенттин ичине дагы тоолуктар мисалы келгенде алардын өздөрүнчө кийимдери бар экен да. Кийистен калың эми баягы климатка ылайыкташтырылган. Алар өздөрүнүн улуттук кийимин кийип келишет. Анан жана Шлонгстар өздөрүнүн улуттук кийимин кийип келип, Кашуптар өздөрүнүн улуттук кийимин, бир эле поляктар. Анан ар ким өзүнүн
өздөрүнүн баягы кийимдери менен бөлүнүшүп, анан бул эми баягы мындай жакшы позитивный маанинде биз ушул жактанбыз, биз бул жактанбыз деп, наоборот бири бирин конокко чакырып, тоо жака келип кеткиле десе, бирөөлөр биз жака деңиз жака келип кеткиле депчи. Ушундай сыяктуу. Сиз Польшага келгенде сиз кайсыл факультетте окуп келгенсиз анда? Кайсыл факультетти тапшыргансыз? Польшага келгенде меники ошол жанагы неменин биякта докторантура деп айтылат, аспирантура. Докторантурада окуганда менин темам орусча айтканда межкультурные отношения, культурная разновидность на примере Польша Кыргызстан деген темада жаздым да. Анан ошол көбүнчө мына социология, культура жагына тиешелүү болду. Кийинчерээк анан кийин ушул саясат жагына бурулуп кетти да. Кийинчерээк. Бишкекте окуп жүргөндө кайсыл факультетте окудуңуз? Бишкекте окуганда муниципальное управление, менеджмент организации, специальность ошол муниципальное управление. Сиз Польшага көчүп келгенден кийин кайсыл кыйынчылыктарды башыңардан өткөргөнсүз? Кайсыл кыйынчылыктарды көргөнсүз? Университетте окуп жүргөндө, жаңы көчүп келгенде Польшага, Познаньда жүргөндө? Негизи мынакей любой эле мигрант ушул мемелер сыртка чыгып окууга барса, жумушка баргандар негизи кыйналат да. Башында келгенде бөтөн элде, бөтөн жерде кыйынчылык көрөт, акчадан кыйналышат, туурабы? Жаткан жер, квартиралар таппай деген сыяктуучу. Мен баягы ушул 2014 мурдагы эми азыр кыргыздар абдан көбөйүп кетти, ошого чейин келип калгангабы, же меники андай кыйынчылыкты көргөн жокмун да. Себеби дегенде университет тараптан баардыгы жатакана, баардыгы даяр болду. Ошол учурда бир тууган тайкем болду. Ал кишинин жардамы менен мен келгенден баштап Польшага негизи келгенден баштап ошол кыйынчылык көрдүм десем жалган болуп калат го. Ушул окуудан баягы кыйналдым дейин десем, окуу кыйын болду. Бирок окууду ошол кыйын болбой жеңил өтүп кеткенде менин мугалимдерим жана жогоруда айтып кеткендей, ошол мугалимдерим абдан поддержка берип, ошолордун эмеси менен жакшы болуп кетти да. Жардамдары менен мен кыйынчылыкты билбей өтүп кеттим. Анан сиз Ян Филипп Либицкий менен иштейсиз, ооба. Ошол кантип таанышкансыз ошол киши менен, кантип анын жардамчысы болуп иштеп баштагансыз? Ян Филипп Либицкий деген киши бул Польшанын ушул азыр 17-18 жылдан ашык деп айтты, ушул баягы пресепте өзү айтып атты эле. Көп жылдан бери Польшанын парламентинде депутат болгон, сенатор болгон ушундай киши. Анын атасы дагы көп жылдар бою депутат болуп, Европарламентте дагы белгилүү депутат болгон киши. Анан бул киши менен мен таанышып калган себебим 2016 жылы ошол жана менин бир тууган тайкем Бакыт Орозбаев деген киши үйлөнүп, анан ошонун үйлөнүү тою Кыргызстанда болуп, ошондо Кыргызстанга 30тан ашык поляктар келген. Анан ошолордун арасында ошол Ян Филипп Либицкий мырза дагы бар болчу. Анан ошондо анда мен уже поляк тилин сүйлөп калган кез, анан поляк тилин сүйлөп, ошондо буларды Польшадан келген конокторду мен нары бери алып жүрүп Кыргызстанда көрсөтүп, ошондо ошончо кыргыздын арасынан жалгыз эле поляк тилин сүйлөгөн Бакыт тайкемден эле мен болгондо, булардын эсинде калсам керек. Анан ошентип ошондо биринчи таанышканбыз. Андан кийин мен уже окууну бүтүп 2 жыл Erasmus Mundus'ta боюнча окудум. 3-жылы мен кетишим керек эле Кыргызстанга, бирок кетпей дагы окугум келип, бул жактан дагы жүргүм келди. Анан ошол учурда ошо Варшавада окуп калдым. Варшавада, ошо Варшавский университетте стипендия для молодых науковцев деп ушул жанагы жаштарды колдогон, окуйм деген колдогон ушундай поляктардын өстөн польский эме стипендиясы бар. Стипендиальная программа. Ал жерде уже 1350 злотых булардын акчасы менен, аз да, төмөн да. Анан ошолго 1 жыл окудум. Анан ошолго 1 жыл окуп, ал убакта стипендия жетпейт. Стипендия дагы жашоого жетпей ушундай болуп аткан учурда мен ар кандай ой келет экен, бир бизнес ачсамбы деген дагы, дальше кандай болот дегендей. Анан ошол учурда бир мемеде иштеп калдым. Кебаб, пицца жасаган жерде иштеп калдым. Анан ошол жерде иштеп аткан учурда ошо кыргыз студенттери
Кыргызстандан келген ушул Познайдагы студенттерди Сейм сенатты көрсөтөбүз деп экскурсия менен ушул Бакыт Орозбаев алып кетип аткан болот да Сеймге. Анан ошондо албетте мен да кошулуп алар менен чогуу келдик. Ошондо биз 2018-жылы май айында биз бемеге Польшанын парламентине көргөнү келип атабыз. Анан ошондо Польшанын парламентине көргөнү келгенде эле Ян Филипп Липицкий мырза мени көрүп эле "О, день добрый, пан Максат" деп мени аябай таанып калыптыр да. Анан кийин анткени баягы бул кишинин да эс тутуму абдан күчтүү киши экен. Ошол Кыргызстанда биз таанышкан боюнча мен эсимде калыптырмын да. Анан кийин келип сүйлөшүп, өзү кызыгып суроо берип калды. Кандай докторантураңыз кандай болуп атат? Окуулар кандай болуп атат депчи. Анан мен айттым, ушул окуулар азыр аяктады бардыгы. Мен ушинтип Кыргызстанга кетишим керек эле. Кыргызстанга кетип, ошону уланышым керек эле, бирок мен пока азырынча кетпей бул жакта жүрөм десем, эмне менен алектенип атасыз азыр деп сурап калды кызыгып. Анан мен айттым, ушундай пицца, кебап жасаган жерде иштеп атам десем, күлүп, ой, докторантурада окугандан кийин да ушундай жерде иштейсиң. Анан кийин анда Познанга барганда дагы шашпай сүйлөшөбүз деп койду да. Анан ошол кезде көрсө, ушул Ян Филипп Липицкий мырзага дагы ассистент жетишсиз болуп аткан экен. Анан ошондо буга да эми ассистент дегенде эле албетте билими күчтүү, тез билген мыкты адам болуш керек. Ошондон тышкары дагы буга баягы ишеничтүү адам керек экен да. Анткени бул баягы майып адам болгондон кийин мунун жанагы немелери, карталары баардыгы акчаларына чейин доступ болуп ушундай болот да. Анан документтерди бүт жанагы мейлдерин ачып жооп бергенде анан ошондо буга дагы ишеничтүү адам керек. Анан мен ошол жана Бакыт айкемди булар 2009-жылдан бери тааныш, жакын адамдар болушат, достошуп. Анан ошондо менин тайкем айтат экен, Максат ушундай докторантурада окугандан кийин ушундай жерде иштеп аткан экен, андай болбойт, менде иштегиси келеби депчи. Анан ошо менен албетте андай нерсе дегенде мен бардык сразу барып жолугушуу болду. Жолуккандан кийин бул жерде жана собеседование болду. Собеседованияда мен айттым, бул жерде саясат жөнүндө эчтеке билбейм. Мен иштесем кандай болуп калат деп. Анан ошол кезде ошол айтты, өзү дагы жактырды окшойт. Анан мен менен жүрсөң баарын үйрөнөсүң. Анан ошондо ошол 2018-жылы 22-июль айында иштеп баштадык, биринчи иштеген. Ошол күндөн баштап бүгүнкү чейин иштешип келатабыз. Ошол Ян Филипп мырзага кандай тажрыйба топтодуңуз? Политик катары кандай киши? Эми кандай тажрыйба топтодуз дегенде негизи көп да. Көп болгондо эми көп нерсени көрдүм. Бул киши менен жүргөндө 7 жылдын ичинде көп нерсени үйрөнөт экенсиң. Бул эми аябай айта берсе көп го дейм. Бирок негизи мен да өзүм мындай саясатка кызыгып жүрсүм. Кыргызстанда бардык эле саясатчы болуп кеткен, саясатчы. Анан бирок негизи саясатты десе эле баягы убактыл азыркы учурда мисалы өкмөттө турган кишилер деле бийликте турган кишини жамандап, эркилери макташып ушундай деп түшүнүп, мындай бизде негизи саясат жөнүндө бир аз тайызыраак ойлонгон адамдар көп да саясаттачы. А негизи эле саясаттын түпкү тамыры кандай? Бул мындай ошо сенатор мырза менен жүргөндө бери улуу саясатчылар менен акылдашып, ушулардын жанагындай булар кеңештерин берип, жанагындай чоң чечим кабыл алып атканда дагы сөздөр болуп, ошо бүт жака мени аралаштырат да. Анан кийин мен ыңгайсыз болуп каласың, анткени бирде баягы мамлекеттик купуя деген нерсе бар, эмеси бар. Анан мен көп учурда айтам, мен мындай жолугушууларда катышпай эле чыгып турайын. Скасы жок, Максат үйрөн. Сен да бул жерден көр, кишилер кандай сүйлөшүп атат, булар министрлер эмне жөнүндө сүйлөшүп атат, сен үйрөн деп мага мындай поддержка берип дайыма жанынан чыгарбайт да бул киши. Анан ошол учурларда көрүп көп нерсеге көзүң ачылат да саясат боюнча. Сиз супер кичи жана Азаттыкка айтып турсуз, Ян Филипп мырза сизди улуу катары көрүп баштады деп. Анан сиз деле ошол мырзаны профессионалдуу сферада эмес, бирок адам катары жакшы билесиз деп ойлойм. Ага. Анан кантип ойлойсуз, ал адам катары кандай киши? Анан Мага кандай мамилеси? Жакшы суроо. Бул албетте ушунча жыл тыгыз байланышта иштешип, чогуу жүргөндөн кийин бул кишини абдан беш колдой эле билип калдык, бири-бирибиздин эмеси. Негизи жалпысын айтканда
абдан сонун киши. Бул баягы өзүнүн тубаса майып болуп ушундай өскөнүнө карабастан бул өтө позитивдүү, эртең менен тургандан баштап мындай бир жакшы маанай менен туруп ушундай киши да. Анан бул кишилердин өзү дагы айтып берет, өзүнүн мындай башынан өткөн кыйынчылыктар болгон экен да. Эми баягы башка элдердин баардыгы жашынакай жүрөт, мен коляскада отурган кишимин деп бул жашоодо бир сынган учурлар болгон экен. Эми ал убакта жаш кезиндечи. Анан ошондо жанагы психологдорго барып, анан бул өзүнүн оңдогон учурлар. Анан негизи азыркы учурда бул ошол жана психологдордун эмесиненби же өзү негизи натурасы жакшы киши да, позитивдүү киши да, абдан позитивди сүйгөн, чувство юморасы аябай күчтүү. Анан ошол эле учурда бул билимге азыркы учурга чейин азыр 53-54 жашка келип калса да дагы деле билим алып жүргөн киши бул. Билим алып жүргөн киши деген китепти калтырбайт. Мына күнүгө эртең менен 5те турат. Күнүгө эртең менен 5-5:30, кеч дегенде 5:30. Бул кечинде канчада жатты, чарчандыбы, жол жүрүп келдиби, уйкусу кандыбы, канган жокпу, эчтеке карабастан ушул принцип эртең менен таң атпай туруп китептерин окуп, 7 китеби бар. Ушул китептерин окуп барып ушундай эме да. Анан бир күнү бир ушундай мемелерден улам, жакшы өзү мына билимин курчутуп, ушундай эмеден улам ушундай жакшы чоң саясаттарга жетишип жүрөт да бул киши. Себеби дегенде бул киши мындай карасаң, мына атасы деле чоң саясатта орду бар киши, булардын фамилиясы Польшада абдан белгилүү. Эми ошон менен деле жашап, эчтеке кылбай, каалагандай жашап жүрсө деле болмок. Бирок булардын канында сиңип калганбы, тарбиясы ушундай аристократтар, күчтүү эмелер да. Эми көптөр баягы сырттан ойлойт, бул жашоо ушулардыкы депчи, жыргал жашоо деп. Бирок чынында мындай ички дүйнөсүнө булардын жашоосун карасаң, ар бир ийгилик талыкпаган мээнети талап кылат деген чын да. Сиз кантип ойлойсуз? Поляктардын жашоосунун көз карашы жашоого кандай айырмалары бар кыргыз эли менен? Биздики айырмачылык менимче чоң го дейм. Айырмачылык чоң да. Анткени бизде менталитет башка, бизде маданият башка. Поляктар менен айырмалары өтө эле чоң. Мындай окшоштор эми албетте бар го, бирок аз да. Анан ушул айырмасы чоң болгондо биз кыргыз эли поляктардан үйрөнө турган нерсе көп. Ошол эле учурда поляктардын да кыргыздардан үйрөнө турган нерсеси көп. Ушундай кызык нерселер бар. Эми булардын дагы өздөрүнүн жашоого көз карашында минус жактары бар. Себеби дегенде азыр мына сенатор жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул сенатор 4 бир тууган да. Ушул 4 бир туугандын биринин үйүнө кирип көргөнүн мен ушул 7 жылдан бери көрө элекмин. Булар бири-бирине таарынышып калган адамдар эмес. Абдан мамилеси сонун. Бирок мындай биринин үйүнө кирип, бири чай ичип, ошол учурда ата-энесин тим эле бапестеп багып деген сыяктуу кыргыз элинде ушундай го бизде. Андай нерсе буларда жок экен да. Буларда болду ушу 18ге чыккандан кийин эле ар ким өзүнүн жашоосу менен кетип, ушундай жүрөт экен. Анан ошол үчүн поляк элинин арасында дагы депрессия деген оору абдан популярдуу да. Биз кыргыздарда депрессия деген нерсени деле билбейбиз да бизде. Үйдө отурсаң, чакырасыңбы, чакырбайсыңбы, тууган уруктар деле кошуна деле үйгө кирип келе берет. Эме го, буларда андай нерсе деген жок да. Буларда ушинтип макулдашып, анан ал макулдугун берсе барасың дегенде, анан үйүнө чакыруу деген буларда андай өтө сейрек кездешет экен да. Көбүнчө жолугушканда кафе, ресторандардан жолугушуп, ушундай сыяктуу. Анан ал жагынан биздин кыргыз элинин жашоосу сонун да. Бири-бирибизге киришип чыгышып, ачык айрымды айтып, эч ким бир мындай орусча айтканда скучно болуп, андай нерсе деген бизде кыргыз элинде жок да. Сиз парламентте көп иштептирсиз. Яғни бизге мырза менен жолго жүрүп үйрөнүп калдыңыз болушу мүмкүн. Кыргызстандын парламент ишинен жана Польшанын парламенти кандай айырмалары бар деп ойлойсуз? Ким эмнени үйрөнсө болот эле деп? Бул жагынан мага айтыш кыйын, себеби дегенде мен Польшанын эле парламентинде иштеп атам. Кыргызстандын парламентинде иштеген жокмун, даже ичине да кирген эмесмин. Ушул
акыркы эми барганда бир эки эле жол ичине кирип көрдүм да. Анан кийин бирок негизи булар биз эми Кыргызстан орустарга көз карандуу мамлекетпиз да кандай болгондо дачы. Биздики ошолор тарапка окшош кетет, орустардыкына окшош кетет, көп мыйзамдар эмелер. Поляктардыкы болсо булар эми Европаныкы, булар да негизи биздики парламентте мыйзам жагынан деле дагы кандай негизи айырмачылыктар чоң да. Айырмачылыктар өтө эле чоң. Кантип ойлойсуз, келечекте кыргыздар студенттер же ушундай докторантураны окуйм деп келген кишилер келсе, парламентке же политика жактан бир мүмкүнчүлүк барбы? Албетте мүмкүнчүлүк ар бир адамда бар. Ошондой деп ойлойм, мүмкүнчүлүк ар бир адамда бар. Бул бир гана өзүнүн ичиндеги көңүлүндө, аракетинде, ошол алган билиминде и туура жолду тандап, туура адамды тауып, туура багыт менен кеткен адамдарга туура келет болуш керек. Анткени эми эмнеге кызыксаң ошого жетесиң деп коет го. Мисалы, эгерде сиз деле жок, мен кандай болгон күндө да мен ушул Максат мырза болуп мен Польшанын парламентинде иштешим керек деп максат коюп, ушуга абдан мен деп мындай тырышып аракет кылсаңыз, мисалы, менен баардык нерсени сурайсыз, мен айтып берем жолун, дагы тиги кишиден сурайсыз, андан бунусунан сурап отуруп акыры жетесиз да. Бул деген андай кол жеткис жок, бул деген кол жеткис нерсе деп айткандан алысмын. Бул деген ар бир адамга кол жете турган, иштей турган жумуш. Бул ар бир адамдын иштесе болот да, мүмкүн. Сиз Максат Белицкий мырза менен иштегенде эң башында сизде кыйынчылыктар болдубу иштеген? Анткени сиз поляк тилинде сүйлөп иштедиңер деп турабы? Ооба. Анан жаңы парламентке киргенде парламентте иштеген кишилер сизге расизм катар көрсөтүп же сизди кошпой кабинеттерине болдубу ошондой, же көргөн жоксуз? Мен андай нерсени такыр көргөн жокмун. Буларда поляктар деген поляк эли маданият жагынан өнүккөн адамдар. Анан булар абдан мындай дипломат келишет. Анан кийин булардын ичинде эмне жатканын билбейсиң да. Анан булар баягы биринин артынан бири сөз сүйлөп деген сыяктуу, же бирөөнү жаман көрүп, андай нерсени да көп байкалбайсың. Негизи айтыш өтө кыйын кайсы поляктын ичинде эмне жаткан. Бирок мындай бирөө келип ачык жаман көргөнүн билдирип, сен аны кылба же мындай деген сыяктуу нерсени андай нерсени көргөн жокмун да мен. Бирок кимдин ичинде кандай нерсе жатканын айта албайм. Бирок как иностранец катары, сырттан келген киши катары мен дагы болгон кичпейилдигимди көрсөтүп, адамдык сапатымды көрсөтүп, ар бир кишиге мен ушул адамга жаман көрүнүп калбайын деп, ушул колуман келишинче аракет кылып, иштеп, ушундай кылып, наоборот, тескерисинче ушул башка жумушчуларга караганда менин кадырым көтөрүлүп кеткендей сезилди да бир моменттерде. Себеби дегенде, эми буларга мен ыңгайлуу болдум да. Анткени жумушта иштегенде баардык кээ бирлер ар ким өзүнүн укугун көтөрүп, мен буну кылбайм, бунун мага тиешеси жок, мен мынча саат машина айдабайм, мен мындай жолдо жүрбөйм деген сыяктуу өздөрүнүн талаптарын кое берет да. Биз баягы кыйынчылыкты көрүп калган киши катары ушул жумушумду колдон чыгара албайын деп баардыгына макул болуп, эмнеси баягы солдаттай да. Эмне десе ошону аткарып, бүт жумушун баягын кылып, жумушка кечикпей келип, баарын кылып атса, конечно, баарына жагат болуш керек. Ошондон буларда андай ортодо мен бирөөдүн ортосуна өзүлөрү жаман көрүп, андай нерсем болгон жок да. Келечекте пландары кандай? Сиз Польшада калгыңыз келеби же Кыргызстанга көчүп келгиңиз келеби? Келечектеги пландар баардыгы мындай өзгөрүп турат экен. Бирок негизи баягы основной план биз кыргыз болгондон кийин эч качан кыргыз экенибизди унутпай, өзүбүздүн мекенибизди сүйүп, өзүбүздүн тилибизди колдоп, коргоп, өзүбүздүн тилибизде сүйлөп, өзүбүздүн маданиятыбызды башка элге жеткирип, ушундай кылып карманып жүргөнгө абдан аракет кылып жүрөбүз. Анан ошол учурда мына азыр үйлөнгөндөн кийин балалуу чакалуу болуп, анан ушул маселе абдан ойлондурат экен. Балдарыбыз кайсы тилде сүйлөйт, кыргыз тилин канчалык деңгээлде сүйлөйт, биздин Кыргызстанды жүрөгүнөн орун алабы, албайбы,
ушул жүрөгүндө биринчи орунда Польша болуп калбайбы деген маселе абдан ойлондурат. Анан ошол биз да азыр колдон келген аракет кылып атабыз. Негизи пландар боюнча баардыгы ойдогудай болуп кетсе, буюрса ушул кылабыз. Мектепке окугандан баштап ушу Кыргызстанга кетейин деген ниетибиз бар. Анан кийин ар жагы кандай болот, жумуш тарабы эмесе, анан убакыт көрсөтөт. Жөн Максат байке, сизге мындай биз бренд ачкан болчу элек. Дос балдар менен, атайын сизге окшогон кишилер менен жаш балдарга көрсөтүп, өзүңөр мындай пример коюп, сыртка чыгып, Европага чыгып, мындай өзүңөр жолуңарды ачып, жолуңарды курутканыңыз, өзүңөр өмүрүңөрдү кураткан үчүн аябай биз вдохновляемся дегендей. Атайын сиз бермекпиз. Күч деген жаңы коллекция чыккан. Чоң рахмат. Өтө сонун. Бул жаңы коллекциядан чыгып, Юрчик деген бренд. Анан сиз келинчегиңизге биринчи коллекциядан Манас атынан коюп толстовка алганбыз, дизайн. Бул вышивка полный. Бала болуш керек. Манас атабызды тартып, вышивка полный кылып Тигилген экен да бул? Тигилген. Чоң рахмат. Сиз молодец, азаматсың. Ушул Кыргызстан бөтөн элде, бөтөн жерде Кыргызстандын атын чыгарып, Манас атабыздын ушундай эмеде күч деп ушундай чыгарып, бул ушул бөтөн элде, бөтөн жерде сен башка элдерге эле эмес, ушул Кыргыздын өзүнө дагы Кыргызстанды айтып, ойготуп, ушундай эмелерди жаратып атканыңарга ийгилик. Рахмат. Ийгилик колдосун. Рахмат байке. Чоң рахмат. Сиз кээде Кыргызстандан окуучулар же может иштеген иштөөчүлөр жаман бир маалымат угуп калса, поляктар же новости көрүп калса, сизге кээде айтып калышабы, мына бул сенин жердешиң экен деп, же сизге ошого сөз тийби? Польшадан кыргыздар тууралуубу? Андай болгон жок. Польшадан кыргыздар тууралуу, кыргыздар аз да. Бул жакта даже кыргыздарды поляктар тааныбайт деле. Эми азыр таанып келатат да. Эми мына Кыргызстанга барышып, мындай Кыргызстан сонун мамлекет экен, тоолуу жер экен, кооз экен дешип, арзанчылык дешип, бирке аты чыгып келат. Атак негизи мурдараак поляктар менен таанышып, мен Кыргызстандамын десем, булар ушу Кыргызстан деген жер барбы деп, Кыргызстандамын десем, Казакстан дешип, Курдистан дешип элечи. Анан азыр мына иностранецтер жанагы украиналыктар абдан көп болуп кетпедиби? Анан азыр украиналыктар жөнүндө ар кандай эмелер, жаңылыктар чыгып турат. Бирөө машинесин коюп кеткен, бирөө бир нерсесин урдап кеткен деген сыяктуу негативдүү нерселер бар, позитивдүү нерселер бар. Биздин кыргыздар анчалык деңгээлде чыга элекпиз да, андай жаңылыктачы бул поляктардын ортосунан. Бир эле случай болду. Былтыр эми ал жөнүндө айтсам абдан узак болуп кетет. Ушул бир кыргыз кызы келип, ошол Кыргызстандан келип, боюнда бар болуп келет, жаш кыз. Анан ошол кыз мемеден Польшанын больницасынан төрөйт. Ошондо страховкасы жок, абдан чоң суммадагы акча керек болуп, анан ошол учурда ошол кызды ошол Познань шаарында болчу, как раз менин келинчегим угуп калып, мага айтып, анан мен ошол кезде Украинада элем, Украинада командировкада жүргөм. Анан 5 күнөн ошондо келип, ошондо мен поляк элинен жардам сураганбыз биз. Ошондо биз 70 миңден ашык злот акча чогултуп, ошол кызды куткарганбыз да. Анан ошол учурда абдан сөз болгон. Ошондо кыргыз десек эле, ой, силердин жердешиңер ушундай кыз бул жактан төрөп, ушундай больницада калыптыр, ушундай дегенде. Анан айткам, аны мен алып баратам бардыгын, биз жардам берип атабыз, ушундай деп. Анан биз да акча салдык, жардам бердик деп. Ошондо кыргыздардан биринчи жолу ушинтип бир газетага чыгып, булардын эмесине чыгып, бир кыргыз кыз деп ушундай болду да. А так андан башка анчалык бир газетага чыгып кете тургандай кыргыздын эмеси болгон жок, андай жаман окуя болбой эле койсун. Болбой эле койсун. Сиз жаш эл менен көп сүйлөшөсүз болуш керек. Сиз кантип ойлойсуз? Жаш келаткан студенттерге же иштеген келген балдарга кандай бир кеңеш бермексиз? Польша каралуу. Ооба. Азыр айтып калбадыбыз, мынакей жаштар менен көп байланышабыз, көп эме деп. Себеби дегенде Польшага
көбүнчө жаштар келет да азырчы. Анан мени бир нерсе кубандырат. Ошол бир нерсе кубандырганы Кыргызстандан Польшага жумушка эмес, окууга келген жаштар көп да, саны көп да. Бул абдан кубандырат. Билим деп келип, окуйм деп келген жаштар. Анан азыр мына кыргыздын жаштарын көп байланышып турабыз. Билимдүү, акылдуу, тилди суудай сүйлөгөн, укмуш мыкты жигит, кыздар абдан көп Польшада жүргөнчү. Бул абдан кубандырат. Анан экинчиден ошол эле учурда эми баягы беш кол бирдей эмес, ар кандай мекендештерибиз келип атат. Анан мен баягы ушул Кыргызстандан Польшага келип аткан жаштарга айтар сөзүм бир эле ушул документтериңиздерге өтө сак болуңуздар деп айтмакчымын да. Өтө сак болуңуздар документтериңизге. Бүт баарын тактап, легалдуу түрдө жүрүп, ар бир жумушта иштегенде дагы легалдуу түрдө иштеп, ушундай болгондо азыр ошондо гана бир жакшы нерселерге жете алат да. Себеби дегенде мына жөнөкөй эле мисалы кызматта иштебей эле койсун, жөнөкөй эле кайсыл жерде иштесе дагы ошол жерден жанагы трудовой договорлорду жана умоо праца, умоо излечение деп атпайсызбы? Ошондой нерселерин туура так коюп, ошол работодательден жумуш берген адамдан ошол документтердин баарын өзүнүн укугун коргоп, ошол документтердин баарын туура кылып, жакшы иштесе, эртеңки күнү бүт ден соолугуна, страховкага дагы жакшы жараган, өзүнүн жанагы бир жылда бир налог төккөндө дагы чоң суммада акча түшүп атат, ошолорго ээ болот. Ошол учурда семейный болсо, балдарына жанагы пособие, жанагы 800 злоттан алган, бүт нерсеге илинет да. Өкмөттөн тиешелүү акчалардын баарына илинип, бир канча деген жеңилдикти алып, анан жакшы жүрөт да. Анан ошонун негизинде отуруп, эртеңки күнү жарандыгын алабы же жанагы карта ставка повод дегенди алса дагы бүт жагына сонун жардам кылат. Түз өзүнүн жолу менен кеткен мигранттар жакшы өкмөт колдоп берет. Эртеңки күнү бияктан батир алам десе да, эмне алам десе да, историясы таза болот да, жакшы болот. Анан көптөр ошону түшүнбөй эле бияктан келип бир ушу жана юристтерге деп, бир жана украиналыктарга көбүнчө акча төлөп коет дагы. Анан менин ишимди ушул киши алып баратат деп, анан өзү да жакшы түшүнбөй эле, анан кайдыгер салып коюп жүрөт да. Анан көп учурда мынакей кыргыздар келип эле бияктан келгенде эле көбүнчө машина сатып алышат. Себеби дегенде машинанын баалары Кыргызстанга салыштырмалуу бир кыйла арзан. Анан бул жерден машина айдап жүрүшөт, машиналардын страховкасы жок, өзүнүн правасы жок деген сыяктуу. Булардын бүт бардыгы бүгүн кармалбашы мүмкүн, эртең кармалбашы мүмкүн, бирок жол кырсыгына чалдыгып калса, бул уже өтө чоң немеге проблемага кабыл болот да. Себеби дегенде страховкасы жок, жана чоң акчаларды төлөп калат. Анан камалып кеткен кыргыздардын саны канча көбөйүп кетти. Ушул жерге келип эң башты кылып жана билбей банковский счеттон өзүнүн атына счет ачып, ошонун баардыгын карматып берип, анан $100 акчага өзүнүн банковский счетун саткан адамдар бар туурабы. Ал киши тиги жактан жанагы жана мошенниктердин немесине интернеттен магазин немеге товарларды коюп, ошол баланын счетун коюп сатышып, анан элдер кардарларды сатып алат да интернеттен. Анан ал товар келбейт. Анан полицияга заявление жазса, жана кыргыз баланын аты чыгат. Ошентип соттолгон кыргыздар канча толтура. Ошондой нерселерден алыс болгула, жеңил акчадан алыс болгула деп айтмакчымын. Акча жеңил жолу менен эч качан келбейт. Акча бир гана талыкпай мээнет кылып, иштеп, ак мээнет менен кылып, ошондо гана жетет. Жеңил желпин жол менен жеткен акча бул жок. Ошого кызыккан жаштар көбүнчө бир чоң маселеге чалдыгып калат. Жалкоо болбойлу демекчимин. Ой, страховка боюнча да аябай атайын бир жакшы бир страховка алыш керек да. Анткени ден соолукта Ооба да, канча сөзсүз деген түрдө. кыргыздар калган, даже кыргыздар эмес, баш иностранецтер, мигранттар Эми менин ден соолугум жакшы эле деген. келишет, ден соолугум жакшы эле дешет, анан бир билинбей эле колу сынып калат же ден соолугуна бир кыйсыгы болуп же аварияга түшүп бир нерсе болуп кеткенден кийин страховкасы жаман болуп дешевый. Ошолдо мисалы сөзүңүздү бөлүп коеюн, жанагы Познандагы көрөгөн кыз боюнча ал кыз дагы билген эмес да. Эгерде ошол кыз страховкасы бар болгондо, страховкага болбогон эле акча кетет негизи. Төрөтү дагы бүт барды бекер болуп сопсоң чыгып кетмек. Ошол страховкасы жоктун айынан мынакей 20 миңди айтсам көп болуп калат, 20 миңге жакын да. Мен азыр точно санын айтам, ушунча миң евро акча жок болду. Ал акчанын баардыгы дагы жакшы элден чогулуп калды, ошентип төлөнүп калды. Эмесе өзү төлөй турган болсо өтө оор болмок да.
талкуу максат байке рахмат. Сизге рахмат. Подкастыңыз өссүн, өнүксүн. Сиздей ушундай мыкты жаштар көп болсун. Ушундай кызыгып, сурап, башка элдерге, башка элдин мындай жетишкендиктерин айтып дегендей. Эми бул жетишкендиктерди айтып мактаныч эмес же мындай эмес, бул башкаларга дем берет балким. Ошолор көптөр бизде да ушундай өзүнө жанагы ограничение коюп коет. Мен тилди үйрөнбөй калдым. Мен окубайм, мен окусам убагында окумактын калып калды деген. Эч жокто эч нерсеге кеч эмес. Бардыгы алдыда. Бирок эң негизи могу подкасттын ниети бул негизи бул биздин жердештерибиз биздин жердештерибизге көрсөтүү да могу жакшылап аракет кылса, ичине көңүл буруп иштесе жакшы эле. Любой каалаган максатына жетишет. Туура. Рахмат, ийгилик. Жакшы. Сен көр болбосо дагы тартабыз. Маселе жок. Негизи сонун болду, мага да аябай жакты, чын айтсам. Аябай жакшы айтып бердиңиз.